Туугандар. Кала болса кычырабын суукта каркет деген сөздү уккансыздарбы? Бул азыр Баткендин какыраган ээн табасы. Бул жерде свет жок, үй жок. Бу жерде кала берсе суу дагы жок. Бүгүн сиздерге бир ушул өтө бир жакшы контент даярдайм жигиттер. Мына ушуну бак сүйүүчүлөр көрүңүздөр. Алдыбызда биздин азыр каарманыбыз бар. Марлен Дин Мухаммед уулу дегенди угуп жүрөсүздөр да. Бул баягы былтыркы жылы 52 миллион сомдук кулпунай сатты деген күчтүү кулпунайчы ушул жигит. Бүгүн ушул жигитти ушул жерден интервью алабыз. Жакшы бир мынакей жакшы мына кылып аткан ишин биринчи айтайын да, мынакей. Күн панели менен электр энергиясын чыгарган немеси турат мынакей. Бул жакта көлүн жасап коюптур. Марлен, ассаламу алейкум. Модага кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Кош келдик. Мынакей сенин иштериңди алыстан эле угуп сүйүнүп жүргөн болсок, бүгүн сенден жакыныраактан ушул маалымат алайлы, таанышайлы, элге алып чыгайлы деп келип калдык. Ооба, буюрса. Биринчи күн панелден баштайлы, ошондо туура болсо керек. Ооба, негизи туура болот. Жүрүңүздөр анда. Негизи баягы эменди айтып коеюн, 52 миллион боюнчачы. Ал жеке менин кирешем эмес, ал жалпы клуб Малина жаңы жер деген айыл чарба бар. Общий ошонун кирешеси да. Ошол кооперативдин жетекчиси менмин. Бул баягындай жеке дыйкан деп кичине туура эмес маалымат кетип калган да. Ошону көрөсүздөр. Бирок силердин кооператив. Ооба, ошол биздин кооператив. Бирок алганыңар чын. Алганыбыз чын. Язым. Бирок ал жерде кооператив да. Көптөгөн дыйкандар биригип ошол даражага жеткенбиз да. Баягы бизде айтып коет да, бактын атасы коргон, энеси суу деп. Анан бул жерде дагы бир кошумча нерсе мынакей күн панелдери. Ооба. Бул азыр көргөнүңүздөр бул жаңы пойлабыз бул жерде. Бул жерде баягы электр энергия жок, суу жок, эчтеке жок. Чөл болуп жаткан эле жерлер. Ошол жерди буюрса мына ушундай кылып бак кылып атабыз. Азырынча ушуна БСР-ын жана күн панелдерин орноттук. Бул күн панели 6 киловаттык. 6 киловатт ар бири. Жок, ар бири эмес, общий 6 киловатт. Жалпы ар бири 600 ваттан чыгарып берет. 10 панель орнотулган. Бул жакта аккумулятору бар. Анда көрсөтөбүз. Инвентор деп коет. Бүт өзүнүн эмелери. Анан бул жерде скважина менен суу чыгат. Скважина менен суу чыгып, мына көргөнүңүздөрдөй мына